баарына кол салууда жана аларды жок кылууда. Азыркы учурга биздин мамлекеттин жетекчилигинин, президентибиздин, биздин төрагабыздын, директорубуздун иш аракеттеринин аркасынан биздин куралдуу күчтөрүбүз, тег эле курал күчтөрүбүз, биздин аскер бөлүк, биздин куралдуу күчтөрүбүз жаңы үлгүдөгү курал жарактар менен камсыз болуп баштады. Этап менен келип жатат. Азыркы учурда биз жерде эле эмес, асманда да согушканга, учкусуз учуучу аппараттардын күчү менен согушканга да кудуретибиз жетип калды. Кээ бирки көрсөткүчтөрдөн биз азыр өзүбүздүн региондогу аскерлердин бийикке жетип калдык десек да болот. Күчүрмөн даярдык боюнча азыркы учурда аскер кызматкерлери жаңы ыкмалар менен, жаңы согуш түрлөрү менен үйрөнүп жатабыз. Мамлекет тарабынан азыр көптөгөн чоңдогон акчалар бөлүнүп жатат. Бизди камсыздап берип жатат. Бизге согуш жүргүзүүгө эмне курал жарак, аспаптар керек болсо бизге алып берип жатат. Азыркы учурда коомдо биздин чек арачыларга, аскер кызматкерлерге болгон көз караш өтө өзгөрдү десек болот. Мурда көбүнчө кайдыгер караса азыр көп эле аскер кызматкерлерин өтө жакшы баалап билишти. Көп жерде барсаң, элдин болгон мондай мамилеси оңолду. Көчөдө кетип атсаң деле жаш балдар, мондай айтканда 7 жаштан баштап 70 жашына чейин карылар туруп алып, учурашып, өтүп кетип атсаң аскердик, мондай айтканда аскердик саламдашуу, воинский приветствие беришет. Бул албетте биз үчүн чоң кубаныч. Азыркы учурда армияга барам деген бастыктардын саны көбөйүп калды. Военкоматтарда барсаң, катарынан тизилип турат. Бизге да азыр мондай айтканда аскер кызматыбызда вакант жок болсо да келип кызмат өтөйм дегендер өтө көп болуп атат. Ата бабаларыбыздын бизге ушул жерлерди сактап, ушул күнгө жеткизип бергенине арбактарына ыраазычылык билдирет элем. Биз да бул жерибизди сактап, кийинки урпактарга, кийинки муундарга бергенге даярбыз. Бир да сантиметр жерибизди душманга бербейбиз, бир да сантиметр жерибизге душмандын бутун басырбайбыз.